Сыймык Бейшекеев, Элмирбек кайра тирилди. Жаныбек Алыкуловдун уулу Манас экөөбүз балаканактай уулду болду. Уулунун атын эл сүйгөн Элмирбек атасынай болсун деп ырымдап Элмирбек койду. Манас экөө мага телефон чалып, сүйүнчү айтып, «Аке, атын Элмирбек деп койсом кандай дейсиз?» дейт. Алгач сүйүнчү уулду болдум дегенде эмнегедир атын Элмирбек койсо деген ой учкуну жылт дей түштү эле. Ойлорубуз шайкеш келгенине абдан кубандым. Азиза Анарбаева жеңе, небере кут болсун, өмүрлүү, бактылуу, баталуу уул болуп өссүн, кызыр жылоосунда болуп, Элмирбек атасындай калкка кадыр сиңген элдин уулу болсун. Оомин деп Сыймык Бейшекеев жазган. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейжи. Айзада Жамгырчиеванын түшү талкууга түштү. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу. Бул иретте анын жазган посту кызуу талкууну пайда кылды. Күйөөгө тийип жаткан экенмин, түшүмдө бүгүн түндө. Бетин такыр эле көрө албадым. Караса эле ойгонуп кеттим. Ошондо өңүмдө кандай болот деп тамашалуу пост берүштү алып баруучу. Анын бул жазгандарына 20 миңден ашуун адам жактыруу белгисин басып, кызуу талкуулашууда. Эскерте кетсек, Айзада Жамгырчиева коомдук биринчи каналда хит парад, үй бүлөлүк лото берүүсүн НТС телеканалдарында не жаңылык программасын алып барган. Журналист алып баруучулуктан тышкары ырчылык өнөрдү аркалоого бел байлап жаткан учуру. Маалымат булагы Заман Чекит Кейжи.